Саламатсыңар балдар. Биз силер менен азыр кыргыз тили сабагын өтөбүз. Сабакты мен Нурай байжым алып барам. Канакей, анда эмесе баарыбыз китеп дептерлерибизди алып сабакка даярданабыз. Сабакты баштаардан да баарыбыз өзүбүзгө жагымдуу маанай тартуулап алуу үчүн мен силерге азыр сонундар коюп берейин. Аларга кошулуп, ырдап отурабыз. Çömçenemdi, çerçüzün tokırların öğrenöbüz bilebiz galaktika sırların. Ay bilim kök kokup kök bilginin adanın er kubansın. Kök köçetti bilimin, kök köçetti Келгиле анакей балдар, баарыбыз жагымдуу маанай менен сабагыбызды баштайлы ана. Баарыбыз китебибиздин 105 бетиндеги тарбия жана турмуш бөлүмүн ачабыз. Бул бөлүмдө биз Акыра менен Кодолек, кичинекей Асан менен энеси деген чыгармалар менен таанышат экенбиз. Келгиле анда, бул жерде макал бар экен, маанисин көрөлүчү. Бака майрыгын билбей, чыланды ийри дейт. Өзүнүн башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт деген макалдарды кайсы убакта айтабыз дейт. Ойлонойлучу балдар, бул макалдарды биз кайсы убакта айтат экенбиз? Кана ойлонобуз. Азаматсыңар балдар. Туура айтасыңар, бул макалдарды биз бирөөлөрдү сындаганда айтат экенбиз. Өзүн билбей эле башкаларды айтып атат дегенсиби, башкаларды сынап атат дегендей кылып. Эми карагыла, эне сүтүн актоо дегенди кандай түшүнөсүңөр дейт. Эне сүтүн актоо дегенди кандай түшүнөсүңөр? Кана ойлонойлучу балдар. Бизди ушумалга ушундай эрежеге жеткирген ата-энелерибиздин сүтүн кантип актайбыз деп айтып калабыз, Демек, эне сүтүн актоо деген ошол энебизди ыраазы кылуу, энебиздин ыраазы кылып ак сүтүн актоо дешет го. Демек, эгерде силер кантип актай аласыңар дей турган болсо, силер азыртадан эле тартиптүү, акылдуу, билимдүү болуп, апа аталарыңарга, энелериңерге тез жардам берип, тез-тезден чоң иштерди бүткөрбөсөңөр дагы, майда иштер менен деле жардам берип отуруп, эне сүтүн актап баштайт экенсиңер, жаңыдан энеңерди ыраазы кылышыңар керек экен. Эми карагыла, бул сүрөттө уяда дейт. Асан менен Марат, карагыла, ойноп жүрүп, талаадан балапандардын уясын таап алды. Алар балапандарды көрүп аябай таңыркашты. Аябай кооздугун карасаң, ой, ошону айтсаң, тим эле ооздорун ачканын карачы, курсактары ачкан го деп жатышат. Ары жактан болсо балапандардын энеси учуп келе жатты. Кел муну үйгө апарып багабыз, деди Марат. Жок, андай кылганыбыз туура болбой калат го.
Булардан энеси издеп ыйлайт да, деди экинчи бала. Анда карагыла балдар, эми бул балдардын кайсынысын айтканы туура болду? Мараттын айтканы туура болду. Балапандарды үйүнө апарып бакса туура боло беле? Жок, албетте туура болбой калмак. Себеби балапандардын энеси бар да, өзүнүн энеси, ата-эналарды бага турган энеси бар. Аларды өзү кайсы тамак жээрин билет, ал эми балдар билбейт да. Демек бул экинчи баланын айтканы туура экен. Биз дагы көчөдөн уядан түшүп калган балапандарды көрсөк, аларга тийбестен жакын арадагы уясы болсо таап, аны уясына салып коюшубуз керек экен. Жаныбарларды кордогон, же болбосо үйүбүзгө алып келип багабыз деген менен аны бага албайбыз да биз. Ал жаңы төрөлгөн, жаңы ачылган балапандар эмнени жешин билбейбиз да, Андыктан жакшы, акылдуу болушубуз керек экен. Аны акылдуулук кылып, ошол жердеги өзүнүн уясын таап, уясына салып коюшубуз керек экен. Анда эмесе келгиле балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин сабагыбыз кайталоо сабагы. Кайталоо сабагынан акыра менен коделек дейт. Ушул жомокту окуйлу. Биринчи баарыбыз чогуу кошулуп окуйбуз. Кеттик анда, Алыскы Африка деген жерде кулак угуп көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир коделек жашады. Бир күнү ал оюн салып бара жатып, акырага жолукту. Анын асман тиреген узун мойнуна таңыркап мынтип сурады: Акыра, сага мынчалык куркуйган узун мойндун эмне кереги бар? Акырага коделектин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе жүр, артымдан ээрчи, дейт ал кыжырданып. Коделек акыраны ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кайдадыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй какыраган чөлгө да жетишти. Анан алар чөл аралап жүрүп отурушту. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра мойнун созуп, жалбырак үзүп жеди. Бах, абдан даамдуу жалбырак туура, дейт ал коделектин шилекейин агызып. Аны көргөн коделектин оттогусу келди, дейт. Мынакей, чыгармабыз аягына келди. Эми бул жерде, бул чыгарма боюнча көнүгүүлөр бар экен. Келгиле ошол көнүгүүлөрдү иштейбиз. Чыгарма эмне жөнүндө экен? Акыра менен коделек жөнүндө экен. Коделек аябай тентек болуп туруп, анан акыранын мойнун узун, эмнеге мойнуң мындай узун деп аны сындайт экен да. Аны сындаган акырага жактыбы? Жок, жаккан жок, кыжыры келип, аны чөлгө апарат экен. Эми карагыла, ушул боюнча көнүгүүлөрдү иштейт экенбиз. Биринчи көнүгүү дейт: текстеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди жана мезгилди айтып бергиле, дейт. Мынтип класстер түзөбүз. Карагыла. Эмне болгон окуя? Каармандарды көрүп эле турабыз. Акыра менен коделек экен, аны жазабыз. Окуя болгон жер. Кайсыл жерде болуп жатат окуя? Карагылачы балдар. Биз азыр чыгармадан окуп өттүк. Чөлдө экен, чөлдө болуптур. Окуя болгон мезгил дейт. Окуя болгон мезгилди да таап жазабыз, балдар. Эми андан кийинки экинчи көнүгүү: тексттен эң кыска жана эң узун сүйлөмдү туура жана таза көчүрүп жазгыла, дейт. Текстке барабыз кайра эле. Эң узун сүйлөм жана эң кыска сүйлөмдү табабыз. Кана мындай караганда эле бул жерде көрүнүп турат. Бах деген бир сөздөн турган сүйлөм бар экен. Бул эң кыска сүйлөм болсун. Ал эми эң узун сүйлөмчү? Кана балдар, карап чыгабыз. Кайсыл сүйлөм эң узун экен? Азаматсыңар балдар. Бат эле таап алдыңар окшойт, Алыскы Африка деген жерде, кулак угуп көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир коделек жашады. Ушул сүйлөм эң узун экен. Келгиле анда ушул сүйлөм менен бах деген сүйлөмдү көчүрүп жазабыз. Булар кандай сүйлөмдөр экен?
бах деген сөз сүйлөм, бул илептүү сүйлөм экен. Ал эми экинчи сүйлөмүбүз кандай сүйлөм экен, каралачы? Татаал сүйлөм, татаал сүйлөм экен. Келгиле ошону таза, туура, тыккан кылып, сулуу кылып көчүрүп жазып чыгабыз. Андан кийинки үчүнчү көнүгүү дейт. Үчүнчү көнүгүүнү иштейли. Жаңылмашты жатка айткыла. Кыймыл-аракеттер канчанчы жак тарабынан аткарылды дейт. Төөнү сен комдойсуңбу же мен комдоймунбу? Билбей оңду комдогонду шылдың болбоймунбу? Эми батыраак айтабыз балдар. Төөнү сен комдойсуңбу же мен комдоймунбу? Билбей оңду комдогонду шылдың болбоймунбу? Жаңылмашты жатка айтып, менин WhatsApp номериме жөнөтөбүз, балдар. Эми андан кийинки 4-чү көнүгүү дейт. Чомокту ролдоштуруп аткаргыла дептир. Менин жанымда өзүмдүн классымда окуган балам бар. Биз балам экөөбүз чомокту ролдорго бөлүштүрүп окуп берели. Силер дагы ата-энеңер менен ролдорго бөлүштүрүп алып, окуп, анан мага WhatsApp номериме жөнөткүлө. Кел балам, анда сен бул жерде акыра боло кой, акыра менен алып баруучу бол, мен коделек болоюн. Кана окуп баштай бер анда. Алыска Африка деген жерде кулак угуп, көз көрбөгөн чөлдө абдан тентек бир коделек жашады. Стоп, волонтер. Бир күнү ал оюн салып бара жатып акырага жолукту. Анын асман тиреген узун мойнуна таңкырап мынтип сурады. Акыра, сага мынчалык куркуйган узун мойнундун эмне кереги бар? Волонтер. Акырага коделектин суроосу жакпай калды. Аны билгиң келсе, жүр артымдан ээрчи, деди ал кыжырданып. Коделек акыраны ээрчиди. Акыра алдыга түштү. Экөө кайдадыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Көп өтпөй какыраган чөлгө да жетишти. Анан алар чөл аралап жүрүп отурушту. Өздөрү абдан чарчап, карындары ачты. Бир кезде жашыл десе жашыл, бийик десе бийик өскөн жалгыз даракка туш болушту. Акыра мойнун созуп, жалбырак үзүп жеди. Бах, абдан даамдуу жалбырак тура, деди ал коделектин шилекейин агызып. Аны көргөн коделектин оттогусу келди. Азаматсың. Бул жерде бир-эки катам болуп калды окшойт. Туура эмес, туура деп окушуң керек эле. Мейли, азаматсың. Эми балдар үйгө тапшырма. Ырды жаттагыла дейт. 5-чи көнүгүү. Мынакей 107-чи беттеги 5-чи көнүгүү. Ырды жаттагыла. Силер да ушундай ыр жаратканга аракеттенгиле дейт. Жираф деген ыр экен. Кыргызча аты акыра, эске түйүп алгыла, мойну узун, ичи албайт, суу койсоңор алдына. Биздеги уй кой сыяктуу, бул дагы ача туяктуу, Африка жеринен алган жираф туракты дейт. Турак деген үйө, демек, силер да ушундай ыр жаза аласыңарбы, балдар? Ыр жаза алгандар, ыр жазып, мага жөнөтүп койгула WhatsApp'тан. Ал эми ырды, ушул жираф деген ырды жаттап айтып бересиңер. Эми силер менен мен Дорой Базима болдум. Сабак ушу менен аягына чыкты. Баарыңыздарга, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.